2 апрель күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Тудес эл аралык балетинин чоң программадагы концерти тартууланды. Ага күбө болгондор азыркыга чейин концерттин жогорку деңгээлде өткөнүн айтып жатат. Эми болсо Кыргызстанда заманбап балет тобун түзүү пландалып жатат. Бул үчүн атайын Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайында кастинг өтүп жатат. Кастингде болсо Москвадан бери келген Тудес эл аралык балетинин негиздөөчүсү жана көркөм жетекчиси Алла Духова жетектеп жатат. Алгач балеттин классикалык жана заманбап түрүнүн айырмасына көңүл бурсак, классикалык балетте жай жана көркөм кыймыл орун алып, солист бийдин көпчүлүк бөлүгүн буттун учунда туруп аткарат. Балет — это такое искусство, где очень Балет көп убакытты жана эмгекти талап кылган искусство. нужно вложить от непосредственно танцовщика. Мындан да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул бийдин аты хип-хоп, кийинкиси R&B, танго, вальс, брейк-данс жана элдик бийи. Ал эми жаңы түзүлө турган заманбап балетте дал ушул заманбап бийлер айкалышат. Анда көбүнчө балетте аткаруу ыкмасы колдонулат, бирок дененин жогорку бөлүгү көбүрөөк кыймылдап, классикалык балетке мүнөздүү так аныкталган кыймылдар менен чектелбейт. Бийлердин айырмасын түшүнүп алгандан кийин эми сынакка келсек, кастингге бүтүндөй өмүрүн бий өнөрүнө арнаган улан кыздар катышты. Алардын даярдаган бийлери заманбап балетке көбүрөөк окшош. Белгилүү кино жана театр актеру Болот Тентимишев комиссиянын курамында мүчө. Чыгармачылыктын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп бышкан чебер катары катышуучуларга төмөнкүдөй кеңеш берет. Эми көп эле чыгармачылык топто баягы жаш кезикте баштагандарын көп эле билем. Таланттуу, аябай шыктуу балдар келишет. Бирок мына чыгармачылыктын чыйыр жолунда, татаал жолунда баары эле кала бербейт да. Жаштарга айтар элем, чыгармачылык жолуңар бүгүндөн башталат да. Хотелось именно шире Өзүмдү чоң сахнада труппаны курамында көргүм келет. Тилегеним ишке ашат деген үмүттөмүн. будет эта возможность. Если бы Эгер башка кесипти тандабаганымда өмүрүмдү бийге арнамакмын. Мен жогорку окуу жайга тапшырдым. Бирок бий менен алектенгенди таштабайм. Эл аралык деңгээлге чыккым келет. уровень. Ушул тапта Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында жогорку фольклордук, классикалык симфониялык оркестрлер, этнографиялык ансамбль, бий ансамбли сыяктуу 9 чыгармачыл топ иш алып барат. Айта кетсек, заманбап балет труппасын түзүүнү Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин 1-ордун басары Тимурлан Ажималиев демилгелеген. Сейчас еще рано, да, об этом говорить, но есть очень интересные. Азырынча бир бүтүм чыгарууга эрте, бирок кызыктуу, таланттуу кыздар балдар өнөрүн көрсөттү. Ооба, универсалдуу жамаатка ылайык даярдыгы жок келди дейли. Бирок келечектүү жаштар көп экен. Да, для универсального. Сайфуллин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.